الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханала таалага чексиз мактоолорду айткандан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана рахматы болсун. Мына сиз менен биз жашап жаткан замандар, сиз менен биз өткөрүп аткан бардык мүнөттөр, жашап аткан заманыбыздын бардыгы сиз менен бизге тарых болуп калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан сиз менен биз жашообузда дайыма артыбызда бир жакшылык нерсе кала тургандай бир иш кылып, Алла Таала ыраазы боло тургандай бир иш кылып жашашыбыз керек да. Жакшы адамдан дагы бул замана өтөт, жаман инсандан дагы бул замана өтөт. Бирок экөөнүн жашоодо калтырган изи асман менен жердей болот да. Бир адам жакшылык кылып ушул заманадан өтүп кетсе, кыргызда айтылат, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Бизден өмүр өтөт туугандар. Ошол эмгегибиз аркылуу Алла Таала кыяматта сиз менен бизди барктайт. Ошол эмгегибиз аркылуу келерки урпак сизди жакшы сөздөр менен сөз кылат. Бүгүнкү токтолоюн деген маселебиз, урматтуу туугандар, Алла Тааланын кереметтүү аяты менен баштап алсак, бул жөнүндө сиздер менен алдын дагы бир токтолгонбуз. Мына заманыбыздын ушундай маселелерге көп кирип кетип атат элдер. Заманыбыз ошол маселенин болуштугуну талап кылып аткандыгы үчүн биз кайрадан сиз менен биз кайрылып атабыз ошо маселеге. Алла Таала Маида сүрөсүнүн 90-91 аятында мындай деп кайрылат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амалиш шайтан фажтанибуху لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Maida suresi 90-91 ayet. Allah Teala ne deydi? Ey iman keltirgen insanlar, çındığında arak жана кумар оюндары, Аллахтан башкага аталып союлган жандыктар жана пал ачуулар ричсу мин амали шайтан, шайтандын ыплас нажас болгон иштеринен. Фаштанибуху лааллакум туфлихун. Силер bundan сактангыла. Силер бактылуулукка жетесиңер. Чындыгында шайтан силердин араңарга байнакум мусулмандардын арасында душманчылыкты, жек көрүүнү, арак, кумар аркылуу салат. Жана силерди Алланын зикринен, намазынан тосот. Мүмкүн тыйыларсыңар. Урматтуу туугандар, мына бардык жаман нерсени башаты арак да. Бардык жаман нерсени башаты арак. Аракты ичкен адам бардык нерсеге кылууга мындай биздин тилибиз менен айтканда духу жетип калат да. Ошондой бир күчтүү көзүрмөнгө окшоп калат. Жакшылык иште эмес, жамандык иште. Ошондуктан Алла Таала айтып атат, иман келтиргендер деп кайрылып атат да. Иман келтирбегендер кафирларга кайрылган жок Алла Таала. Иман келтиргендер арак жана кумар. Экинчи амал эле арактан кийинки эле кумар.
мына мен токтолоюн деген маселем кумар. Билесиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү сахих хадисинде нарда жана карта оюндарыны арам деп айткан. Ал эми шахмат оюнуну макрух дешкен уламалар. Эч бир мурдатан биздин эркектерибиздин арасында келатат. Бир эркектер чогулуп калса, бир көңүл жазайында башка максаттарда алдыларына нарда коюп алып ойношот, билесиздер. Анан картаны ойношот. Нарда менен карта биздин шариятта, ислам шариятында таптакыр арам маселелерге кирет. Енді ошо картаны нардан ойнобогула деп келатсак, бүгүнкү күндө мен көп күбө болуп атам. Остановкаларда, маршруткаларда азыр биздикилер телефондон картага өтүп алыптыр. Телефон менен, интернет менен карта ойноп отурат. Биз колдо карта ойногондорду тие албай жатсак, телефон менен карта ойношот. Телефон менен карта ойнош да арам. Кандай сиз шерик менен отуруп алып карта ойносоңуз арам болгондой, телефон менен карта ойнош ошондой арам. Алла Таала вал майсир, ошо кумар оюндары. Караңыз, бизди телефон канча нерсеге азгырып атат? Азгыргандан сырткары бош отуруп калсак, телефондон карта ойноп атат биздин замандаштар. Эмнеге биз Алла Тааланын өкүмдөрүнү тургузбай жатып, Алла Тааланын арам кылган нерселерин кылышыбыз керек. Копол айтканда, өтө оор тил менен айтканда, биз ошон үчүн жаралганбызбы? Мен дайым айтып келем, инсан Алланын разылыгын таба албаса, анда Алланын арамын кылбасын да, эч болбогондо. Динге салым кошо албаса, динге зыян тийгизбесин. Андан кийин телефон маселеси болуп калды. Ошонун ичине жанагы оюндар. Мен аттарын деле жакшы билбейм, жана PUBG деген ушундай оюндар. Бул таптакыр арам маселеси. Эмне үчүн? Азар, намаздан калтырган, лаху, эч нерсеге керексиз жана майсир, кумар. Кумар оюндары деп ушуларды арам деп келатсак, мен кече 2 күн болду. Биз таанышыбыз айтып калды. Азыр мындай оюн чыгыптыр деп мага эмесин жөнөттү. Жаш балдарга ошол Кабаны сүрөтүнү коюп алып, Кабанын айланасында атышып ойнойт экен. Кабаны аткылап, Кабанын айланасындагы адамдарды аткылап ойнойт экен. Бул оюндун атын мен билбейм, бирок ушундай оюн чыгыптыр жаш балдарга. Урматтуу мусулман бир туугандар, Каба фавалли важхака шатрал масжидил харам. Алла Таала Куранда силер бетиңерди намазда турганда Каба тарапка бургула деп Алла Таала өкүм кылган. Бул эң улуу Каба. Мусулмандардын кыбласын бир кыла турган Каба. Мусулмандардын ажылыгын өтөй турган, айлана турган, таваф кыла турган Каба. Каба мусулмандардын ту туткан нерсеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн Каба, мечит. Ал жерге биз ажылыкка, умрага барганда мухаббат менен барып, ошону көргөндө жүрөгүбүз титиреп, ошону көргөндө көзүбүздөн жаш чыгып ибадат кыла турган жерди бүгүн биздин жаш балдарыбызга, өспүрүм балдарга аттырып ойнотуп атат. Бул кафирлардын, еврейлердин кылган амалы. Сиз мусулмансыз. Эмне үчүн? Кафирлар, еврейлер мусулманга каршы кылынган пут коюуларын, пут тосууларын сиз менен биз кылышыбыз керек. Биз мусулмандын баласыбыз. Ата бабаларыбыз мусулман болуп келген. Кыргыз эли Ханафи акыйдасын, Ханафи мазхаб, Матуриди акыйдасын карманган, чыныгы туура жолдо болгон ахлу сунна вал жамаатта болгон эл. Ушунун урпактарына Кабаны аткылатып
ойнотуп жатат. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз буну таптакыр арам деп балдарыбызга түшүнүп жана жүрөгүбүзгө киргизиш керек. Устаздарыбыздан бирөөсү айткан, интернети бар сотка же компьютер, ушул менен жаш балдарыбыз, өспүрүм балдар, кыздарыбыз жалгыз бир үйдө калса арам деп фатва чыгарган. Эмне үчүн? Анда интернет каалаган нерсесин койсо болгондугу үчүн бир үйдө интернет менен жалгыз бала калса арам деп чыгарган. Ал эми азыр ошол Кабаны аткылаган оюндар менен жаш балдар телефон менен же компьютер менен бир үйдө жалгыз эмес, сиздин алдыңызда да кармап отуруштук арам. Жалгыз үйдө эмес, сиздин алдыңызда отуруштук да арам. Эмне үчүн? Сиздин алдыңызда отуруп алып Кабаны аткылап ойноп атат. Биз еврейлердин же кафырлардын койгон нерсесин аткылап ойногон жокпуз го. Не үчүн мусулмандарды кордош керек? Өткөн заманада, өткөн кылымда айткан экен. Мусулмандар өрчүп кетип атат, буларды кандай токтотобуз десе, алардын бир мусулмандык амалыны тыялыбы десе, жок, аларды тыйбагыла. Башка динден бираз иштерди киргизип койгула, ошол иштер менен мусулманчылык аралашып отуруп, келечектеги урпагы, мусулмандын урпагы, кайсынысы ислам дининде, кайсынысы христиан дининде билбей калып, бирдей амал кылып кете берет деп система киргизишкен. Мына бүгүн ушул акыбалга жеттик. Биздин урпагыбыз Кабаны аткыласа болобу, болбойбу? Кайсы еврейдин иши, кайсы христиандын иши, кайсы мусулмандын иши? Ага карабастан не кылып калды? Ажыратпастан амал кылып калды. Мына Алла субхана ва тааланын Майда сүрөсүндөгү майсир, кумар оюндары. Урматтуу эркектер, урматтуу ата-энелер, балдарыбызга кайдыгер карабайлы. Мен дайым бир мисал айтам. Ошол кайнап аткан 2 литр тифалдан жаш баланы сактагыңыз келет, бирок алууланып күйүп аткан оттон сиз менен биз сактабайбыз да. Эмне үчүн мынчалык кайдыгер? Эмне үчүн мынчалык кайдыгербиз?